Балыкчы шаарынын маданият үйү чогулгандар Ысык Көл облусунун Тоң районунун, Нарын облусунун Кочкор районунун Семизбел айылынын жана жыйын өтө турган каланын тургундары. 2019 жылы Кызыл-Омпол кениндеги уранды жеке компаниянын иштетүү аракетине караманча каршы чыккан активисттер жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Самыл Бөгөлөевич. Эми болсо аталган кен жайды мамлекет толук өз күчү менен иштетүүгө белсенүүдө. Кен жайдын келечеги, аны иштетүү технологиясы жана башка суроолорго жооп берүү үчүн мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен бирге Кыргыз Алтын компаниясынын жетекчилиги Тоо кен тармагындагы тажрыйбалуу эксперттер келди. Эми бүгүнкү жолугушуубуздун темасына токтололу. Темасы бул уран жөнүндө болмокчу. Мындан эмне пайда деп сурашыңар мүмкүн. Кызыл-Омполдон эмне пайда деп. Бул жерде биринчиден 1000ден ашык жаңы жумушчу орун пайда болот. 1000ден ашык. Ушул эле чөлкөмдөгү өзүңөр иштейсиңер да. Экинчи кумтөр пайда болот да, экинчи кумтөр. Бул деген сөз, бул жергиликтүү бюджет дотациядан чыгат, республикалык бюджетке салыктар түшөт, пайдасы 100% биздин Кыргызстанга калат. Ошентип баякы эл дагы бул жерден байыйт. Анан баякы силер митингке чыгып иштетпей, жөө жүрүш жасап койгондун бир чоң пайдасы болгон. Мен аны бер сындай албайм, силер туура эмес кылгансыңар деп. 5-6 жыл мурун казганда жеке менчик компания казган, казып баштаганда 100% пайдасы ошол жеке менчик компанияда калмак. А биз болсок былтыр лицензиясын жокко чыгарып туруп 100% мамлекетке алып койдук. Азыр кумтөрдү кандай иштетип жаткан болсок, Кызыл-Омполдо ошондой 100% өзүбүз иштетебиз. Бир дагы проценти башка бир чет элдик компанияга же болбосо бир жеке менчик чөнтөктөргө кетпейт. 100% бул мамлекетте калат. Мындан сырткары жыл сайын 50дөн баланы ошол жерде иштеп баштаганда 50дөн баланы даже иштеп баштаганда эмес, азыртадан деле жөнөтө беребизби Кыргыз Алтын? Жөнөтө берсек болот, 50дөн баланы жыл сайын Россияга жөнөтөбүз дагы окутуп келебиз а жерден. Именно ошо баякы сейрек кездешүүчү баалуу металлдарды, анан ошо урандын специалисти болот да. Алгач Кызыл-Омполдогу кендердин курамы боюнча адистердин маалыматы берилди. Анда аны уран кен жайы деп атоо жаңылыш экени белгиленди. Себеби ал жерлерде эң эле көп титаномагнит 95%. Мына 3 адис келдик. Мен Москвадагы ядерный университетти бүткөм. Ошо бүткөндөн кийин эле направление менен Росатомдун направлениясы менен Кара-Балта комбинатына келип көп жыл иштедим. Ошондан бери мен Тоо кен иштеринде 40 жылдан ашуун иштедим. Ошонун ичинен 30 жылы радиационный ядерный сферада иштеп жүрөм. Кара-Балтада мен 11 жыл иштедим. Эми Кызыл-Омпол боюнча айтып кетсек, мына бул жерде кичине некорректно аталып атат уран кени деп. Чынын айтканда, эгер профессиональный язык менен алганда, буну же титаномагнит кени, же цирконий кени деп атаса жакшы болот. А башка элементтер, алар сопутствующий элемент болот. Иштетүү технологиясы айлана чөйрөгө зыянсыз. Ал турсун ал жакта уранды алып кетүү менен пайдасы тиет. Ал жерде кыскача айтканда, үстүңкү кыртышы алынат дагы өсүмдүк кыртышы менен топурак кыртышы, астындагы кум. Ал жерде бургулоо жана жардыроо колдонулбайт. Себеби эмне үчүн? Ал жерде катуу таштар жок, гранит скала жок. Жалаң даяр эле кум. Аны жөнүлүк казып алып туруп эле, бизде магнитный сепаратор деген бар. Анан кийин гравитационное разделение деп коет. Ал жерге эч кандай химикаттар колдонбойт, только электр тогу кетет, расход болгону. Андан эле ошонун себебинен оор компоненттер бөлүнүп алат. Уран, торий, цирконий бардыгы бөлүнөт дагы, андан ары бири-биринен ажыратканы, бул ажыратуу үчүн химиялык процесстер керек. Ал бул жерде колдонулбай, Кара-Балтага алынып барып, ал жерден нары бөлүнүп кетет. Жыйын андан ары суроо жооп менен уланды. Айтып койсоңуздар, эксперттер, Кыргызстанда радиационный фондун допустимый нормасы канча? Анан Кызыл-Омполдогу булак болуп чыгып аткан суулар ичкенге жарактуубу же жараксызбы? Эми радиационный фонд деген бир жалпы дүйнөдө бар.
радиация фон жоқ, жер жоқ. Себебі мына табиғи уран деген нәрсе бардық жерде бар. Суда, жердің қыртышында, ташта, даже мына біздің денебізде бар. Ошондуктан да радиационный фон болот. Анын суроосу туура айтып атат, дозасы канча деп. Эми дозасы мен сөзүнөн айтып коеюн, 30 микрорентгенде эле нормально считается. Анан мен мына көрдүңүз, быйыл 72-ге чыгайын деп калдым. Өмүр бою ошо высокий дозалы фондордо иштеп жүрдүм. Не только там жашаган жокмун. Өзүмү жакшы сезем. Эрте менен 5-6 километр жүгүрөм. Марато чогуу ченегенбиз, жараксыз болуп чыккан, билесиз. Ташбулак кеніндегі булактар судун бары технический су ишкенге болбойт. Сиз комиссия түздүрүп, өткөндөгү дежурный комиссиялардай болбой, мындай өз көз карашын айта алган, мындай эксперттерден, ушундайдардан комиссия түзүп, ошондой жыйынтык чыгартып берсеңиз, биз дагы анан ынанат элек да, анда мындай жакшы жактары бар экен. Популисттик кадамдарга барбашыбыз керек да. Терең изилдеп, зыяны болсо зыян экен деп айтыш керек, анда токтотуш керек. Biz misалы мен өзім душмандық қылғым келбейді. Елге тем боле. Мен дағы ушу жерде жашайм. Менің туғандарым, бала чака, небере чөбөрүм жашайды. Анан кантип мен ошолорго душмандық кылышым керек. Эгерде зыяны жок болсо, зыяны жок деп айтыш керек. Зыяны болсо анда айтыш керек. Жок, бул болбойт. Балдар, зыяны эртең келечекте биз тарых алдында, Кудай алдында жооп берип калабыз деп айтып турушубуз керек. Андан эч неме кылбашыбыз керек. Радоновый газ деп угуп калдык эле. Радоновый газ тууралуу бизге бир маалымат берип койсоңуз, анткени баягы биякта казып баштаганда 30 мүнөттө Чолпон Атага чейин жетет деген бир бизде маалымат бар да. Сиз айтып аткан радоновый газ ал туура эмес, ал жалган маалымат. Анан бияктан баса белгилеп айтып коючу нерсе, биякта эң башкы металл бул титаномагнетит. Рудада 95% титаномагнетит түзөт. А урандын содержаниясы бул аз, аябай, 0,015. Ошон үчүн жана айтып өтпөдүңүзбү, ошону туура айтсак да титаномагнетит основной руда 95%. Негизи мораторий киргизилген болчу да, анан ошол мораторий кандай болуп калат, эгер казылып калсачы, мыйзамга каршы алабыз мораторийди, алабыз, мыйзам киргизебиз, аны жокко чыгарабыз, мораторийди алабыз. Biz азыр дароо иштеп баштабайбыз, анткени бардыгын дагы бир сыйра изилдеп чыгабыз. 7 өлчөп бир кесип туруп анан ишке киргизебиз. Анан эми ошол уран иштетилип калса деп эме кылып атабыз да, мисалы үчүнчү. Анан канчасы балыкчыга, именно мындай балыкчыга кандай заводдор, соцпакеттер, ошондой тактап алсак дегенбиз да. Иштеп баштасын, акчанын түшүшүнө жараса таза кирешен. Ошо таза кирешеден бөлүп берип балыкчыны өнүктүрөбүз. Биринчи мен уран боюнча айта кетейин. Бұл уран маселеси мурунку СССРде азыркы убакта Россияда, Казакстанда жакшы өнүгүп атат. Россияда жаңылбасам 4-5 жыл мурун Байкалда, Бурятияда уран өндүргөн жерде рудникте ишке кирди. Экологияны, жаратылышты сактоо менен иштетип атат. Байкалдын жээгинде. Кийинкиси Казакстан дүйнөдө биринчи орунда турат. Уран өндүрүү боюнча 21-22 мың тонна алат. Андан кейін Өзбекстан мына жақында 6-чы орындан 3-чі орынға түшөбүз деп атат. Уран өндүрүү боюнча. Уранды иштетебиз деп атат. Анан эми бул сиздин оюңуз боюнча туура деп ойлойм да. Себеби бул турган уранды иштетишибиз керек. Эртеби кечпи иштетишибиз керек. Кыргыз эли өнүгүп өсүш керек. Ошо урандын ата бабадан калган кен байлыктарды туура пайдаланышыбыз керек. Кызыл омполдун иштетилишине каршы чыгып жүргөндөр мындай кадамга маалыматтын жетишсиздигинен же анын так эместигинен улам барышкандай. Ошондо чынында Кочкор өрөөнүнөн, бул Чолпон Атадан, Тоңдон миңдеген киши каршы чыккан. Анткени эч кандай маалымат болгон эмес бийлик тараптан. Даже ошондой мына сиз өзүңүз келип баягы элге кайрылып алдын ала ошо маалымат берип атканыңыз эң дурус. Ошол алдын ала баягы бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун болуп, ошондо эч кандай нааразычылык болбойт, кыйкырык болбойт экен да. Мен каршылыгым жок мамлекеттин өнүгүшүнө. Эч ким бул жерде кыргыз элине каршылык чыкпайт. Сиз азыр уран боюнча айтып, баарыбыздын көзүбүздү ачтыңыз. Мен ошол биринчи Көкмойнокто 41 жылдан бери жашайм. Ошо урандын үстүндө жашайбыз да биз.
Бүгүнкү күнгө чейин ошол урандан ооруп же уран аркылуу ушундай болду деп больница же поликлиника ушулер өкүлдөрү болсо айтсын. Мен ушул жана адистердин сөзүн кошулат элем, сизге кошулат элем. Мунун зыяны жок. Биздин айылда ондогон жылдар бою жана Евразия Россиянын геологтору ондогон жылдар бою жашап, чогуу ошо приборлорун көрсөтүп жүрдү. Уран бар экен, биз жашаган үй, даже стенабызда үйүбүздө. Бирок бул адамга такыр зыяны жок. Жетиштүү маалымат алышкан соң, генге жакын жайгашкан элге кандай артыкчылыктар каралат деген суроо кызыктыра баштады. Ушул уран боюнча адистерге суроону узаткым келип турат. Жооп берсеңиздер, ушул эгер уран кени биздин аймактан ачылып кала турган болсо, биздин аймактар үчүн эң баягы чоң кандай жеңилдиктер каралат? Андан тышкары ушул эгер уран кени ачылып кала турган болсо, биздин аймактын жергиликтүү калктын көпчүлүк бөлүгүн, дээрлик 90-95%-ын жумуш менен камсыз кылсаңыздар деген сунуш. Кичине иштеп баштасын, анан кийин карап туруп биз деле эмедиги баарын эле алып жулуп тазалап кетпейбиз да. Ошол айылдарды карайбыз, айылдардын өнүктүрүшүн, шаарды карайбыз дегендей. Иштеп баштайлы, анан келип айткыла да. Биз көрөлү да канча прибыль түштү. Ал бардыгы ачык болот, бул мамлекеттик болгондон кийин. Муну эч ким жашыра албайт. Счетный палата деген бар, Кыргыз алтынды барып үстүнөн карап турат, ГКМБ деген бар, прокуратура, МВД деген бар. Бардыгы ачык болот да, канча таза киреше түштү. Анан ошондон сурагыла да кийинчи. Мына таза киреше монча алып атасыңар, момчасын биздин айылга бергиле депчи. Муну кылгыла, тигини кылгыла деп. Жумуш менен камсыз болуу боюнча толук ушул чөлкөмдөн аласыңар. Ар жагы Семизбелден, нарын тараптан, биягы ушул Кызыл Омпол, Орто Токой, Балыкчы, Тоңдун жакын жерлеринен алгыла да. Ооба. Барды 1000 киши, канча киши десе ошону. Только адистерди эми бияктан ала албайсыңар. Адистер, башка инженерлер, немеле геологдор адистерден башка жактардан таап келесиңер, а бирок карапайым жумушчуларды мындай бүт баарын ушул чөлкөмдөн аласыңар. Бул Кызыл Омпол жөнүндө айтсам, эл баары бир корку берет. Бирок сонун маселе көтөрүп турсуңар, бул баары бир ачылып калган, радиация чыга берет, аны алып тазалап койсо элдин баарына тынчтык болот. Бирок датчиктерди балыкчынын тегерегине, Кызыл Омполдо буларга, анан Карабалтага баарына, кишинин баарына берсеңер, эл коркпош керек. Өзү текшерип, өзү көрүп, аман эсен жашасын. Кыргыз алтын геологдор медеп туруп карматып койгула, барып өзүлөрү карасын. Эгер чындап эле нормадан ашык боло турган болсо, анда биз дагы карап туруп чечимдерди кабыл алабыз. Президент биздин ажабыз конституциянын гаранты. Акта жазылган элди, жерди бүт баарын коргой турганга жоопкерчиликтүү биз шайлап алган адамыбыз. Өзүм келип аткандан кийин мен мындай ойго келдим да, демек бүт баарын эсептешти, бүт баарын тең карашты. Эксперттер келди, бизге көрсөтүп атат. Анан дополнительный биздин ойду да угалы деп келген турбайсызбы? Туура. Жана ден соолугуна оңдогонго ошолордун баарын тең гарантиясы керек да элгечи. Анан мен ойлойм, бул курулган иш кургалбайт, алдыга жылыш керек депчи. Кудай буйрса болтурабыз, эми кумтөр өзүбүздө турса, бияк жакын болуп силерде турса, ошол балыкчынын өзүн, анан кийин тоң жакын жерлерде ошондой кылсак болот эми. Ал сөзсүз боло турган иш. Болбой эле Санаркоо бар. Комиссия түзүлүп, маселеге кылдат мамиле кылынса деген пикирлер жаңырды. Азыр мен баягы күмөн санап келгем чынында. Анан кичине сиздин өзүңүздөн угуп алып, кичине өзүмдү өзүм успокоить этип отурам азыр. Мен ошо баягы уранда жүргөн, уранга каршы чыгып жүргөндөрдүн арасында мен да бармын, ошо жарандык активистмин, ошо биз аябай жалкоотой болуп калганбыз, ошо бизди сизден сураныч, ошо биздин активисттерди ошо комиссиянын составына кошуп берсеңиз. Азыр мына тааныш деле болуп калыптыр, тиги жигитти таанып отурам. Эч проблема эмес. Көлдүк Кыргыз алтын. Көлдүк. Азыр мен айтып коеюн, эң четте отурган жигит мына Кыргыз алтындын башчысы 100% лицензия ушуларда, мамлекеттин колунда, мамлекет иштетет. Бул кишилерди кошкула. Эч бизден жашыра турган эч нерсе жок. Анча-мынча комиссиянын составы көбөйсө дагы проблема эмес. Кошуп койгула. Жыйынга келгендер комиссияга өздөрүнөн коштуруп, маселенин күнгөй тескейин карап чыгууга каршы эмес. Бирок башкалар кара пиарды катырып, анын аркасынан көл кылаасынын туризм тармагы зыян тартпайбы деген чоочулоолор да бар.
Мындай да эмичи баягы бу жерде глобалдык нерселер да бар, билесиз өзүңүз. Анткени баягы туризм тармагында аябай катуу атаандаштык бар бул жерде. Анан ошол бир черный пиар деп коет, аны өзүңүз билесиз. Мына көлдө деген тиги уран касылып аттыр, мына ошол эле Капчыгай, ошол эле балыкчы Россия жак деген черный пиар жөнөтүп жибериши мүмкүн. Баягы көлгө барсаңар чачыңар жыдып түшөт экен 6 айдан кийин. Анан кийин тиги 2 жылдан кийин тиги рак болуп ооруйт экенсиңер деп койсо, бияка туристтердин потогу азайып калбасын. Мына ошол жагына да көңүл буруп, негизи баягы бизден чыккан продукцияны дагы ошол черный пиар кылып жибериши мүмкүн да. Черный пиар боюнча эң туура айттыңыз. Биз азыр эми жогорку кеңешке баягы мыйзамды киргизебиз да, долбоорун. Мурунку 19-жылы кабыл алган мыйзамды жокко чыгаруу боюнча. Ошондо көрөсүңөр. Четинен тим эле чөкөтагандай болуп чыга баштайт. Булар кимдер? Популист депутаттар. Элге жакшы көрүнгүсү келип, анан укмуш бир громко сүйлөп тим эле ош жерден трибунада туруп, ыйлабычудөй болот. Бирок ар жагында эчтекеси жок. Лишь бы элге жакшы көрүнүш, ал мамлекеттин келечеги, элдин келечеги, ошол уранды наоборот тескерисинче тазалап кетсе, 20-30 жылдан кийин биз урансыз мамлекет болот экенбиз дегенди ойлобойт ал. Биринчи кезекте баягы пиарын ойлойт. Анан бир блогер дегендер мода чыкпадыбы bizde? Алар чыга баштайт ТикТокко. Кокуй эле кокуй, өлдүк эле өлдүк, мына мыйзамды кабыл албаш керек деп депутаттарды кыса баштайт. Ошолорду дагы көрөсүңөр мына, черный пиар. 3 сааттан ашык созулган жыйында Кызыл-Омпол кызыгы тарап, көпчүлүк ипотекага үй алуу, инфраструктуралык жана ирригациялык объектилерди куруу, жүлөкпул жана дарыгер, мугалимдердин эмгек майынасын көтөрүүңдүү социалдык маселелерге өтүштү. Жолугушуунун соңунда президент залдагылардан Кызыл-Омпол кен жайын мамлекет тарабынан иштетилишине карата ойлорун жалпы жонунан дагы бир ирет тактап сурады. Жыйынтык кен жайдын айланысында төпөйлү кылган суроолорго жооп алынып, маалымат жетиштүү жана ынанымдуу болгонун көрсөк болот. Колго салып коеюн биякты дагы. Кызыл-Омпол кенин иштетүүгө макулсуңарбы? Кол көтөргүлө залдагылар. Кол көтөргүлө. Так, кол көтөргүлө. Түшүрүңүздөр. Ким каршы? Каршы. Жокпу? Бирөө да жокпу? Рахмат болду. Рахмат. Кудай тынччылык берсин, элибиз журтубузда тынччылык болсун.